Кандайсыңар, жақсыңарбы? Мен Кыргыз элине бүгүн атайына видеообращение менен чыктым мына Москвада жүргөндөргө. Бизде ошо 27 күнү бизде немеден Бауманский Кутузовский метродон кармап немеге Бауманский метрого апарды. Ал жерде бизди бир күн отделенияда камап, бир күн кармады. Андан сотко апарды бизди. Эч ким мындай эптеп буларга документтин кызыгы жок экен, трудовой договор сурап атат. Анан сотко эптеп эле апарыш керек экен, милдети булар план толтуруш керек экен биринчиден. Анан сотко апарды, сотто анан кийин мурдагы штрафтарыңар чыгышы мүмкүн, төлөсөңөр деле төлөбөдүң дей берет экен. Мисалы үчүн мен төлөгөнмүн, төлөбөдүң деди, ошондо эле. Андан кийин дагы бизди ал жерден апарып Сахаровага апарды. Сахаровада бизде өтө көрбөгөн күндөрдү көрдүк. Ал жердечи биз темир мындай кроваттарга жаткырды. Ал жерде балдарды электр шоттор менен урду. Мен өз көзүм менен көрдүм. Кыздарды деле кордоп атты. Кыздарды болсо мага аял болосуңбу убактынча ошентип ар нерсе мыскылдап, ошентип өтө бизди жаман мамиле кылышты бизгечи. Андан кийин ал жерде көп мындай боюнда барлар, 6 айлык боюнда барлар жүрөт. Ал жерде балдары козголуп калды алардын. Аны деле караган жок эч ким бизе. Балдары ыйлап 20 күн, 3 ай, 4 ай жаткандар бар ал жердечи кыргыздар. Анан ошол без документ 2 эже бар, паспорттор жок экен алардынчы. Ошого да жардам берсеңер жакшы болот эле. Алар ошол камакта калды, Сахаровадачы. Ошого да жардам бергиле достор. Ошо бизди жакшы биздин пешенебиз бар экен, бизди неме 20 биз ал жерде 3 күн зонада немесинде кармады. Ит көрбөгөн күндөрдү көрдүк, чынын айтсам, өтө менин көргөн күндөрүм душманым менен калбайм. Ошондой кордуктарды көрсөттү, бизди өтө кыйнады ал жердечи, балдарды өтө айрыкча балдарды кыйнады. Ал жерде электр шоттор менен уруп, теп, акчаларын 100 миңден 50 миңден акчаларын алып коюшту. Ошондой достор, эгер мен силерге айтайын, Москвадагылар, документиңерди этият болгула. Эгер трудовой договоруңар жок болсо, же болсо под Москвага болгон болсо, вообще силер эшикке чыкпай эле метро эмес автобус менен каттагыла. Ушундайды айтайын дедим. Просто алар документи бар эжелерди да алып келди да. Балдарынчы 2 жашар баласы менен анын баласын жуулуп детдомго бир жака алып кетишти. Апасын ошол немеге энелери сүтү агып жатат ошол жерде. Ушундай ыйлап, эч кимди карабайт ол жерде. Ушундай тозок биздин телефондорубузду алып койду. Бизге эч нерсе бербейт. Өтө кордоду. Ошо кыргыз элим, ошо кайрылат элем. Силер да мына жардам берсеңер жакшы болот эле. Өтө ал жерде бизди кордоп таштады кыргыз мигранттардычы. Силер чуркилер, малдар депчи. Ошо баарыңарга ошону айтайын дедим эле.